Көпчүлүк бизнесмен ишкер акелерибиз кыялданган жерди бүгүн биз сиздерге тартып көрсөтөбүз. Анткени негизги трассанын боюнда аянтыдагы буюрса 9 сотук экен, сатыла турган баасы 78 миң долларга бааланып атат. Бул айтылыш баасы бир аз ырымына түшүрүлүп берилет. Анан бул кайсыл жерде кантип иштетебиз дей турган болсоңуздар, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Учурда биз Өзгөндөгү Куршапты жакшы билесиздер. Бул Куршаптан өтүп Өзгөнгө бара жатканда Кызыл Октябрь айылына кирип кетүүчү светофордон 100 метр өтүп, оң жактагы кант курулуш маркетинин жанындагы 9 сотук жер аянтынын өзүндө турабыз. Сатыла турган жерибиз мына ушул жер, төрүндө навеси бар. Учурда ушул курулуш тармагына керектелүүчү каражаттар сатылып атат, жасалып атат. Айтор ижарада турган инсандар бар. Кааласаңыз өзүңүз иштетесиз, болбосо ижарачылар өзү ижара төлөп иштете берет. Анан эми туугандар, бул жагында болсо вулканизациясы орун алган. Бул башка бирөөнүкү, бирок сиздер жол четине кылына турган бардык бизнестин түрүн кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн май алмаштыруучу жай, устакана, темир устакана, машина оңдоочу жай, дагы эмнелер. Кыскасын айтканда, бул бизнестин түрүн кылсаңыздар болот. Эми бул Рият бүт эле курулуш тармагына ылайыкташкан экен. Ошол жаатында бизнесиңиздерди өнүктүрүп өстүрсөңүздөр болот. Узун туурасын болжолду сурабай калып турбуз. Бул жагы бир 25 метрдей чыкса керек, 20-25 метрдей узун экен. Ал жакта болсо мына контейнер турат, навес турат. Мунун бардыгы буюрса контейнер кетиши мүмкүн, бирок навестин өзү калат экен. Баасы дагы жакшы, багыты коммерческий. 3 фаза ток кирип атат. Буюрса 1-2 күндүн ичинде сиздердин келишиңиздерге 3 фаза дагы тартылат. Зыңкытып акча таба турган жерди болушунча иштетесиздер, насип кылсын дейли. Эми навес жака дагы бир барып өтөлү. Ошол эми негизи жол боюнан подбизнес жердин өзүн табуу кыйын болуп калды. Бул Ош-Бишкек трассасынын боюнда. Любой ишти кылсаң дагы буюрса жакшы да. Мынакей. Мына ушундай темир каражаттарды, түнкү жарыктандыруулардын стойкаларыны, түркүктөрүнү жасашат окшойт менимче. Мына ушундай туугандар, лесалар турат. Кыскасын айтканда, курулуш тармагына иштетилүүчү нерселердин бүт бардыгы ижарага берилет экен, жасалат экен. Навес Г формасында. Мынакей. Суулары, светтери бүт бардыгы жакшы. Түнкү жарыктандыруулар орун алган. Бул жагында жашаганча бул көчө тарабын иштетсеңиздер дагы болот. Эми чында эле жашаганга үй салып жашайм дегендер болсо, төрүнө үйдү саласыз, коро сарайларды. Анан ушу жарымынан бул жагыны сиздер иштете турган болсоңуздар, акчаны кыла бересиздер. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Дарегине көңүл буруңуздар. Ош-Бишкек трассасы, Куршап айылы, Куршап айылынын центринен бир аз өткөндөн кийин Кызыл Октябрь айылына бурулуп кетүүчү светофордон 100-130 метр өткөндө жолдун оң тарабында кант курулуш маркетинин капталында бир дубал кошунасыздар. Бул жагында болсо вулканизациясы бар. Багыты коммерческий, бул подбизнес жер тилкеси сиздерге насип кылган болсун. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр, ушул жерден болуп кетиңиздер. Урматтуу бизнесмен ишкерекелер, өзүңүздөр ушундай жер издеп аткан болсоңуздар, издегениңиздер бизден табылды. Өзүңүздөр албай турган болсоңуздар, ала тургандарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Сообут тийсин, иншалла. Аманчылыкта жолугушканча, баасы 78 миң доллар, бир аз ырымына түшүрүлүп берилет. Сүйлөшөсүздөр, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет.